гаилер мына Бейшеналиева көчөсүндө, Киевский көчөсүндө, Токтогул көчөсүндө бир күндө кыргыз жарандарынан 50 миңден 100 миңге чейин кишилер келет. Бул жерде эмне үчүн бир дагы гаи турбайт? Мурун Ош базарынын жанына шаардык гаиден 2-взводдон 13 бала коюлчу. Ошо жолдорду кароо маселесин жана светофорлор өчүп калганда тартипке келтирүү, жанагы жолдун жээгиндеги жана парковкалар менен иштөө боюнча 13 бала коюлчу. Бүгүнкү күнү бизде балдардын жетишпегендигине байланыштуу жана уголовный менен жана оперативдүү кызматкерлер менен балдарды блокпостторго койгонго туура келип атат. Ошон үчүн мындай маселе бар. Штатыңыз туруп атам канча депчи? Бизде Кыргызстан боюнча Жок, Кыргызстан Бишкек шаары боюнча. Бишкек шаары боюнча жанагы жол 250 кызматкер жолдо турган жанагы инспекторлор. 250 Эми уже 250 киши каякта турат? 250 киши бул жана мен айтпадымбы, спецтрассаларда турат. Мен бардыгын айтып атам. Бул центральный аппарат кабинетте тургандары, жанагы жолдордо турганы, спецтрассада турганы бардыгы биригип. Эми жана көчөдө таяк кармап токтоткондор канча? Таяк кармап токтоткондор көчөдө инспекторский состав бизде азыр 6 взвод 120-130 бала. Рахмат. 120 бала, 130 бала деп. Бул эки сменде иштешет да. Терроризм деп атасыз, элдин кайнаган жери. Кудай сактасын деп барып отурат. Бүгүнчү эртеңки күнү 100 миң киши жүргөн жерде эмне болот? Ошол жерде бир дагы гаи жок. Сиз айтып атасыз, баягы күндөн бери бирөө уголовный розыскын балдары менен тияка бияка кетти. Силердики вообще иштебейт ал жерде, жок. Мына Бейшеналиева көчөсүндө турчу. Мен видео наблюдениени көчөнүн башынан аягына чейин коюп койсом, бир да гаиңиз жок. Урматтуу полковник. Мен бүгүнкү күнү биз унчукпай турабыз дегенден алыспын. Күнүнө кылган жумуш боюнча отчет берип атабыз. Негизи Бишкек шаарына ушу чоң автобустарды койгон эң бир туура да. Азыркы ушу чоң эмелерди койгондон кийин жеке менчикке беребиз деп атпайсыздарбы? Ушу автобустарды. Ошон жеке менчикке бергенде азыр сиз айтып кеткендей ар ким өзүнүн үйүнө койбостон, ушунун бир чоң бир базасы бар, мындай чоң бир автостоянкасы бар адамдарга берсеңер, аны ошол жерде күндө эртең менен ушу алар түнү ичкен жокпу, күндүзү жумушка кандай келди, ушу маселесин сөзсүз ушуларды калтып өтө бир мындай эмелерди көбүрөөк коюп беришиңер керек да. Андан сырткары дагы айтып кете турганым, мен мына Медерова көчөсүндө көбүрөөк жүрөм. Андан сырткары биздин мурдагы Советский көчөдө ушул жерлерде экөөңүздөргө деле тиешелүү болуш керек. Жана пешеходный баса турган жолдор качан акыркы жолу качан эме болгон билбейм. Адам өтө турган линиялар билинбейт да. Негизи мына жок келсе да ушул жерлерчи адамдардын өтүшү өтө кооптуу. Көбүнчө мына мектеп окуучулары, анан мектеп жайгашкан жерлери бар, мына Медерова, Матросова деген, Скрябина, анан светофорлордун алыстыгы өтө алыс да. Ошол жерден адам өтө албайт. Себеби жанагы өтө турган өчүп кеткен да. Негизи өчүп кеткен. Ушуну бир мындай бир жакшыраак бир краскадан койсоңор, же кечинде бир мындай келеткан машинага, водительге алыстан ушто бир көрүнүп, бир көзгө көрүнө турган нерселерди коюп кетсеңер, мына бир жакшыраак болот эле да. Себеби ушул жерде мектептер бар, садиктер бар. Анан ушул мектептин жолуна жанагы сиздер багы лежащий полиция деген ушул нерсени кайрадан коюш керек го дейм. Ушул нерсени коюп кетсеңиздер, ушул кырсыктан мындай бир жакшыраак болот элек деген, ушуну жазып алсаңыздар. Андан сырткары дагы азыр мына кыш келди. Кыш малында эртең менен жумушка жетиш да кыйын болуп атат. Анан кечинде
биздин ушул эле биздин жумуштан чыккан жарандар, анан окуучу балдар көбүрөөк туруп калып атат. Анан ушуга чейин сиздер койгон жанагы маршруттун частный маршруттар барбы? Ошолорго деле бир өзүңүздөрдүн бир буга чейин койгон алар менен келишимдер болсо керек. Ушуну бир катуураак, азыр кыш келип атканда ушуларга катуураак коюшуңар керек болуп атат да. Себеби мисалы эртең мененки саат 5-6-дан 9-га чейин ошо маршруттун көбүрөөк ошо малда элдер ушул жумушунан, мектебинен кечикпей турганга. Андан кийин саат 5-тен 8-9-га чейин ушу маршруттун каттамында көбөйтүшүңөр керек да. Себеби кыш келип атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаш балдар бар, кары аталар бар дегендей, жумуштан чыккан адамдар бар. Ушулар суукта эртең ден соолугуна эме болуп калбай тургандай кылып, ушулар туруп атат да, биз көрүп атабыз. Себеби элдер дагы кайрылып атат ушул маселе боюнчачы. Ушуну өтө бир мындай көзөмөлгө алыңыздар. Бир баягыдай маркадагы автобустар алса жакшы болот да, шаардын да көркү болот да, туурабы? Ушундай сунуштар кылып туруп, анан кийин жанагы көлөмүнө сөз көңүл бурушубуз керек да. Мисалга кичинекей эле автобусту алып туруп маршруткага баткан эл ошол эле автобуска батып калышы мүмкүн да, мисалга, туурабы? Анда автобустардын эмне пайдасы бар? Ошондуктан эгерде ушул жеке менчиктерге беребиз деп турганбасыңар, ушундай шарттарды койгула. Анан эми жылы жаңы болуш керек, туура, ал жагынан сөз. Анан ошентип акырындык менен жанагы биз айткан бусиктерди биз азайта алабыз да, туурабы? Анан сиз айтсаңыз мага, бүгүнкү күндө жанагы бусиктердин интервалы канча? Интервалы 5-6 минут. 5-6 минут да. Бул өтө Кейбиреулеринки 4 минутка чейин. Бул аз дейм да мен. Көрбөйсүзбү? Эмне үчүн мына жолдо кырсыктын баардыгы ушундан келип чыгып атат да, чынын айткандачы. Себеби ошол жанагы 5-6 минутта жетип бири-бирине жетебиз, калып деп туруп, бусиктер баардык жол эрежелерин бузгандар да ошону кесип эле чыгып атат. Карап көрүңүздөр ушунучу. Бул кичине мындай узартып койсо болот да онучу. Анан эми биз азыр тыгым жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бул парковкалар. Мына азыр жолго барсаңыз, эмне үчүн жолдо тыгым пайда болуп калып атат? Ошо жолго келип эки жагына тең парковка коюп койгон, ошо бир эле жол менен өтөбүз да, туурабы? Ошондон машиналар бар тизилип, тыгымдар пайда болуп атат да. Ушу парковкага көңүл бурсаңыздар ошогочу. Мына азыр эле могу Панфиловдон түшүп келиңиздер азыр. Жолдун эки жагына коюп койгон. Машиналарды токтотуп койгон да. Ошондон аны өтө албастан ошол тыгымдар ошондон пайда болуп атат. Ушуга ушул гаилерден айтып, ушул жактарга жөнөтүп парковканы чынын айтканда жанагыдай жашынып алып эле тура бербестен ошо келип ошондой иштер менен алек болсо жакшы болмок да. Микроавтобустардын баягы остановкага токтогон убакыт кээ бирөө экинчи полосадан эле токтоп коюп пассажирлерди түшүрүп атат. Кээ бирөө кетип баратып, бир пассажир турса, ошого токтоп алып атат да. Негизгиси биз искусственно эле ушуну тыгымды биз пайда кылып атабыз да. Ушуларды негизи ким контролдойт? Мындай маселелер бар, каалаган жеринен токтотуп атат. Эми бул маселени только баягы ГАИге түртүп, ГАИ иштебей атат, ГАИ кылбай атат дегенден мен алыспын. Бирок бизде дагы кемчилик бар. Ал кемчиликтин үстүнөн иштеп атабыз. Менде мындай суроо, бул жол тыгын боюнча мына баарыбызга күбө шаар ичинде жана чоң жүк ташуучу машиналар жүрөт. Мунун бири жана бетонный миксерлер, бетономешалкалар. Булар шаарда бир жерден бир жерге жеткирген биз рыночный баасы 1 куб 500 сом, бир рейси 5000 сом. Бир күндө 10 рейс кылат. Анан алар шаардын так центринде жана стройкаларга барат. Булар жолду каалагандай жабат да, туурасынан туруп алып бетон төгө берет. Эми баарыбыз түшүнүп атабыз, иши болсун деп. Бул жерде сиздердин көңүлүңүздөрдү бурчу нерсе ушул миксерлерге бир өзүнчө налог киргизсеңиздер. Себеби булардын азыр пайдасы эбегейсиз. Жолго көрсөтүп аткан зыяны абдан чоң. Зыянын бир эле маселесин айтып кетейин. Шаарда кетип баратсаң, бир светофорлордун светофорлорго же перекресткторго келгенде баягылардын аркасында бетондор ордунан жылганда кулгуйттагы бир бетон жерге төгүлүп калат. Өзүңүзгө күбө элестетиңиз, баягы мындай бетон бир 4-5 жака ошо жерге ар бир эмеге төгүп кете берет. Бул асфальттын бузулушуна аябай шарт берип атат.
биринчиден. Экинчиден ал жерден жана таштар ыргыйт. Ушуларга бир штрафты жана ушуларга налогду көбөйтсөңүздөр. Себеби булар спецразрешение менен кирип иштеш керек. Чоң большегрузныйлар жүрүп атат. Мына котловандар казылып атат шаардын центрларынан. Баягы баткак-саткак дөңгөлөктөр менен эле кайра баягы жолго чыгат. Бишкек шаарынын центринен ушул баткак менен ал жерде эстакада коюлуп, мойка коюлуп, муну сиз надзор кылышыңыз керек. Ар бир котлован казылып атканда бул разрешение алат да, сиздер ал кайсы жерде касат, эстакадный блок установить эттиңерби деп карабайсыздар дагы, кол коюп бересиздер. Жаан болот, эми бул жол тазалат болот, кирет. Ошол котлован бүткүчө баткактын баары, ошол центрдин баары, жолдун баары баткак болот. Дагы бир көңүлүңүздү буруп кетели, ошол Бишкек шаарында ошол ар ким өзүнүн алдына свет киргизет, суу киргизет. Асфальтты ар бир жарандарыбыз, кафелер да башкалар каалагандай баягы казат. Ушуга дагы бир надзор кылсаңыздар, себеби ал асфальтты бузганга алардын укугу жок. Өзүнүн штрафын төлөгөндөн кийин анан гана сиздердин уруксаты менен салыш керек. Бул ушул. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул ГАИ кызматкерлерин жанагы час пик дейбиз го, тыгындарын азайтуу бизден сунуш эми. Жана аялдамаларга да бир жетпей же өтүп таксисттер туруп алат, жыйылып. Баарыбыз билебиз, эртең менен микрорайондордон ылдый түшөт элдер, ылдый жактан өйдө. Ошол жактарда ушу ГАИ кызматкерлерин көрбөйбүз. Мисалы башка өнүккөн өлкөлөрдө эртең менен центрга поток болгондо, мисалы уже 3 полоса жалаң ылдый иштейт. Советскийде өйдө бир эле полосаны коет. Мисалы да. А кечинде кайра 3 полоса өйдө ылдый бир эле. Себеби ошол движение поток менен сиздер дагы ошону регулировка кылсаңыздар. Эртең менен ГАИлер бүт магистральда тиги радарлар менен турат. Тыйындарын жазып атышат. А центрда пробка. Бир ГАИнин кызматкерин көрбөйсүз. Айланып келип карасаң, бир аксакал ошол остановканын түбүндө тыгын кылып коюп турат. Эми ал кишини да түшүнөбүз, бирок ошондой оперативно иштесеңиздер, ошол потокту эртең менен ылдый өткөрүп, кечинде өйдө ошол жерден чараларды көрсөңүздөр. Ушул. Анан дагы бир айта кетсем, мына мэрия кызматкери турат. Бул жерде убагында эсиңиздерби Ысык көл областын пилотный область кылып, ошол жерге эксклюзивный бир право берип, туризм, экология боюнча бир кандайдыр өзгөчөлүү укуктар берилген да. Бизден жогорку депутаттарга дагы сиздерге айтып элем, сунуш Бишкек шаарынын ушу пилотный программа кылып, ушу жол кайгуу кызматына бир эксклюзивдүү бир мүмкүнчүлүк берсек, штрафты көтөргөнгө. Мисалы, ошол Ысык көл нарында 500 сом штраф салсаң, ал киши экинчи ойлонот. Бишкек шаарында бир ушундай көпкөн балдар бар, 500 сом салсаң, 500 сом эмес, колуна 1000 сом карман сдача кереги жок деп туруп кеткен балдар бар да. Анан бул жерде чара көргөнгө, дагы берки штрафтарды көтөргөнгө, ушул Бишкекти пилотный программа кылып, сиздер жетекчилигиңиздерге айтып барсаңыздар, биз бул направлениеде колдой беребиз. Себеби Бишкек шаарында мындай айдап жүрчү маданиятыбыз өтө төмөн. Алматыдан келген ушу казак жарандарын көрсөңүздөр, светофордо жана линиядан токтойт. Биздикилер ашып чүт эле бир ортосунан барып токтоп, анан эки. Бул өзүнүн алып жүрүү маданиятын ушу сиздер бир катуу штрафтарды салып, бир кандайдыр бир иштерди алып барсаңыздар, ачык айтканда иш алып барсаңар начар. Мана элдин баары эми көзгө саянды көрүнүп турат. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, мен сунуштайт элем. Бүгүнкү жыйында угулган маалыматтарды эске алуу менен сунуш кылам. Бишкек шаарынын мэриясынын жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгуу кызматынын маалыматы эске алынсын. Бишкек шаарынын мэриясына жана Бишкек шаардык ГАИле дейинчи кызматына сунуш кылынсын. Автомашиналар көп топтоло турган жайларга кошумча жол чырактары, светофорлор коюлсун. Экинчи, Бишкек шаарынын жолдорунда тыгын болгон участоктарында жол кайгуу кызматынын жол кыймылын жөнгө салуучуларынын иштерине көзөмөл күчөтүлсүн. Бишкек шаарынын мектептерине жакын жайгашкан жол кесилиштерине жол чырактары коюлсун, светофорлор.
жолдордогу тыгынчылыкты азайтуу максатында муниципалдык транспорттун автобус менен троллейбустар санын көбөйтүү жана маршруттук таксилердин санын азайтуу маселеси каралсын. Керектөө талабынын өсүшүнө жараша таңкы саат 6-дан 10-га чейин жана кечки саат 17-ден 21-ге чейин муниципалдык транспорттун ишке чыгуу графиги кайра каралсын. Ошону бир кайра карап көрсөңүздөр. Эгерде макул болсоңуздар, урматтуу депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Бардыгы макул экен, каршы жок. Сиздерге чоң рахмат.